Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан Халва шоу башталды. Ал эми бүгүнкү оюнубуз дагы кызык болот деген ойдобуз. Алдыңкы мүнөттөрдө өзүңүздөр билгендей кызыктуу оюндар болот. Ал эми ал оюнду жаратуучулар, бизе командалар келип калды. Дароо эле тааныштырып оюнду баштай берсек, бүгүнкү биздин студиябызда оң тарабынан баштай берсем, Акыл Ирсалиев, мурдагы диджей жана уюштуруучу азыркы учурда. Кочап колдоп туралы. Акыл мырза, жакында эле Москва шаарына барып келиптирсиз. Эмне окуп келдиңиз? Неге биз жок барып келдик? Өзүмдүн жумушума байланыштуу. Ошо уюштуруу иштери менен биз декорация кылабыз да, ошол декор студиянын дагы бир баягы билимди тереңдетүү, мындан аркы быйылкы жылдын модаларын өзгөртүү, ишке ашыруу, кыскасы ушундай нерселерди окуп келдик. Москва жакшы эле экен. Бир аз суугураак экен, бияка салыштырмалуу ал жак кыш болуп калат экен, бияк жаз болсо. Олгон эле ошол болбосо, жакшы жатыштыр, салам айтты силерге. Саламатта болушсун. Анда Акыл мырза менен бүгүн ойной турган бизде конокто алып баруучу, тамада, шоумен, актер Алмаз Шер. Колчоолор. Актер дагы эле. Акыркы учурларда Алмаз Шерди актер дегендим клиптерге эле качып баштадыңыз. Бул тармакта да калдыңыз окшойт. Ырчы дагы да. Ырчы дагы, ой, кайра колчоолор. Өтө көп мактап салдыңар. Алып баруучу эле деп койсоңор десе керек. Алып баруучу, мыкты алып баруучу. Алмаз Шер, клиптерден көрүп калдык деп элемби? Актердук чеберчиликти да бир өнүктүрүп атат окшойсуз. Буюрса, акырындап баштадык. Ошол эми баягы жакшы көргөн кесиптердин бири, эңсеген кесиптердин бири болгондуктан азыр акыры клиптен баштап атабыз. Эгерде балким кино тасмаларда бир роль жарата турган мүмкүнчүлүк келип калса, ал жака да өтөбүз. Тартып атсаңар кайрылуу эле деп коебуз. Терс каармандардын ролун жакшы аткармак Алмаз. Жашоодо өзү баягы дайыма олуттуу, оорба сырыктуу жүрөт эмесмин. Терс каармандар болсо жакшы жарашмакпы деп ойлоп жүрөм да. Серьезный болуппу? Жакшы. Анда Акыл мырза, Алмаз Шер бир команда болот экенсиздер. Командаңыздардын аты кандай болот? Командабыздардын атын эмне кылалы? Жанагы орустар айтат, как корабль назовешь, так она и поплывет. Жеңиш командасы деп атайт. Жеңиш командасы. Жеңиш командасы. Анда бизде Жеңиш командасына колчоолор. Ал эми Жеңиш командасына бүгүн ат салыша турган дагы бир командабыз бар. Аларды тааныштырып өтөлү. Ырчы алып баруучу да болуп жүрөт. Бизде Темир Дамирбеков колчоолор. Темир мырза, сизде кандай жаңылык бар? Биринчиден саламатсыздар. Жаңылыктар көп баягы. Концерт берет экенсиз, ошону жөнүндө айтыңызчы. Кудай буюрса, ушул жаздын алгачкы күндөрүндө Борбор кала Бишкекте эң алгачкы жалпы 7 областка арналган ошол элибиздин ак батасын алалы деп шоу кесүү концертибиз берген атабыз буюрса. Алмаз Шер алып баруучу болупту ошондо, буюрса. Анын артынан эле дароо түштүк региондо ошол турне болот. Артынан дароо барып. Концерт качан болот дедиңиз? 6 март күнү Кудай буюрса. 6 март күнү концерт болот экен. Анда бардык көрүүчүлөрдү чакыра кетели. Буюрса, келиңиздер. Жакшы, ал эми Темир менен Жакшы жаңылыктар бар. Колчоп. Бир команда боло турган бизде өзгөчө ырлардын аткаруучусу, тамашалуу ырлардын аткаруучусу дагы Ырчы Назель бар бизде. Колчоолор. Ырчы огончу деп кошпойсузбу? Анан мугалим дагы кошуңузчу деп эле отура бербейби? Мугалимсиз, огончу, ошонун бардыгы бар. Ооба, ырчы, жеке ырчымын, огончу дагымын, мугалим дагымын, музыкалык мектепте сабак беремин, 10 жыл болуп калды. Эмгектенген кичинекей балдар менен эмгектенемин. Ошо, анан болгону жөнөкөй Назель. Баарыңыздарга ысык салам, кыргыз элим. Ошо студияда отурган куттуу менин сүйүктүү байкелерим, минилерим, жана биздин супсулуу болгон алып баруучубуз. Алып баруучу да болчак. Ооба. Эч ким мен ушинтип айткан эмес эле. Назель, сизден сурагым келип атат. Кудалар клибиңиз жакшы кетти окшойт. Кудай буюрса, ооба жакшы. Себеби деген ал жакта бир дем менен тартылды бул клип негизи. Эң алгачкысы ошо Дем театры абдан мага чоң колдоо көргөзүштү. Ошо Дем театры менен алардын сатирасы, аны бардык эл билет.
Аны ал сатирага көп жыл болду. YouTube'дан өзүм деле көрүп, театрга барып калганда көрүп, мен аябай жакшы көрүп калгам да. Себеби мен эң жакшы көргөн жанрым бул комедия. Анан ошодон улам кандай клип тарттырсак деп, ошодон улам идея келип отуп, анан ошо Дем театрынын сатирасын тартайлы деп сунуштаганда сүйүктүү мен байкелерим абдан чоң колдоо көргөчтү, дароо эле. Бардык ошо эң таланттуу актерлор чогулуп, бир күнү келип тартылып беришти. Бул мен үчүн абдан бир чоң жетишкендик болду. Ошону эфир менен пайдаланып, аябай ыраазычылыгымды билдирип кетким келет байкелер. Жакшы. Эми Назель, Темир, сиздердин командаңыздардын аты кандай болот? Негизи Жеңиш деген команда жакшы болсо, керемет команда Жеңиш. Биз экөөбүз Жеңилбес деген команда. Жеңилбес деген команда. Мына сага Жеңилбес командасы эмне? Жок, алга деп койбойлу. Алга Жеңилбес деп койсун. Алга жеңилбестер деппи? Эме, алга деп коюлган. Алга деп эле коюлчу. Анда алга. А может экөөбүз жеңилип калсак уят болобуз, алга деп койчу. Анда алга командасына койчу болар. Урматтуу Халва шоунун көрүүчүлөрү, бүгүн бизде мына ушундай сонун командалар түзүлдү. Жеңиш командасы жана алга командасы. Кими сутат, кими сутулат, алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз. Биздин катардан эч кайда алыспай туруңуздар. Ал эми азыр дароо эле биз оюнубузду баштайбыз. Биринчи оюнубуз бул тамга жегиш деп аталат. Анда даяр болгон болсоңуздар, кеттик. Анда тамга жегич оюнун баштайбыз. Урматтуу оюнчулар, тамга жегич оюнунун шартын түшүндүрө кетейин. Азыр эки командага тең суроолорду берем. Буга 1 мүнөттүк убакыт берилет. 1 мүнөттүн ичинде бир канча суроолор берилиши мүмкүн. Болгону бир тамга айтам, ошол тамгадан баштап жооп бериш керек. Түшүнүктүүбү? Бат-бат жооп бергенге аракет кылыңыздар, анткени убакыт чектелүү, 1 мүнөт убакыт берилет. Буга эгерде таппай калган болсоңуздар, тамашалуу кылып, күлкүлүү кылып жооп бере берсеңиздер болот. Сөзсүз туура жооп болбош керек. Түшүнбөй калгандарга дагы бир кайталап коюңузчу. Бир тамга эле айтабыз, ошол тамгадан баштап жооп бересиз. Суроолорго ошол тамга. Суроолор берилет экен, ошого. Жок, сөз. Ооба, болот. Жооптор ошол. Кыскасы тамашалуу мындай окшош болуш керек эми, албетте бардык эле эптөөлүү жооп бербейбиз, окшош туруп. Жооп сөзсүз туура болбосо деле болот. Болгону баягы кырдаалдан чыгыңыздар да. Түшүнүктүү болду. Анда оюн баштадык. Кайсы командадан баштайлы? Алга командадан баштайлы, анткени Назель отурбайбы, ошол себептен Назель кызыңыр чачуу дейт. Макул, анда алга командасынан баштайбыз. Сиздерден ким ойнойт? Экинчиңер жардам берсеңер болот. Сөз түрдө кыздын кырчачылоо деген. Мен ойнотушмун, анан кийин кызын чачуу деген. Жок, биринчисин сага баштаттырды. Макул, анда Назель ойнойт. Назель, сиздердин командага Ж тамгасы берилет. Ж тамгасы. Мен жооп берсем болбойт, только өз жооп. Болот, жардам бере бериңиз. Экөө тең жооп берсе болот. Болгону бирөө дайыма ойнош. Экөөбүз ойнойлу, чогуу, Ж тамгасы берилет сиздерге. Оюнга бирдеме берсе, мени күтүп, бул кыз деп отуруп айтып бер. Сүйлөштүк. 1 мүнөт убакыт кетти, даярсыздарбы? Даярбыз. Кеттик, Кудайым берсе. Анда эмесе кеттик. Каяктан бакыт сатып алса болот? Жашоодон. Урукбайдын борбору. Жайлоо. Жумушта уктаганда эмне жолтоо болот? Жолдо? Уктагандабы? Жумушта. Уктаганда эмне жолтоо болот? Жалпоо. Жалпоолукка. Маршрутканын жол кире баасы канча? 7 сом. Сайгактар каякта жашайт? Жарайт Ситиде. Жүндө. Сиз эмнеде отурасыз? Диванда да окусум. Бекбарбиевдин жакшы көргөн ысымы? Жазгүл. Жазгүл. Кыргыз армиясынын аталышы? Жеңиш. Уколду каяк саят? Жамбаш. Бутка эмне жабыша берет? Жакал. Кандай? Бутка эмне жабыша берет? Жалбырак. Ит тиштеп алса эмне кыл деп, эмне деп кыйкырабыз? Жуу! Эс алуу күндөрдө каяка кетүү керек? Убакыт бүттү. Жалал-Абадка кетели. Убакыт бүтүп калды. Кеттик, Жалал-Абадка. Сиздер 12 суроого жооп берип жетиштиңиздер. Кочоп коюңуздар командасына. Ал эми
жеңиш командасы канча суроого жооп берет азырынча белгисиз. Эгер кайсы команда көбүрөөк суроого жооп берип кеткен болсо, анда ошол командага 1 балл ыйгарылат. Анда жеңиш командасы оюн түшүнүктүү болду. Сиздерге суу тамгасы берилет. Суу тамгасы. Ким ойнойт? Экөөбүз ойнойбуз. Чоң ойной беребиз бизде. Анда сиздерге дагы 1 мүнөттүк убакыт кетти. Биринчи суроо: мырзаларга негизи эмне жетишпейт? Сүйүү. Башта эмне өсөт? Совет. Койгочулар эмне менен алек? Саясат менен. Нурлан Насиптин ыры кимге арналат? Сүйгөнүнө. Терминатор кыргызча кандай болот? Сөйрүк. Балыктар эмне жешет? Жылан. Мексикада мантыны эмнеден жасашат? Савизден. Кыргыз ужас киносунун аталышы? Саяктар. Ремен Тагынбай коюнун салыгы канча? Ремен Тагынбай коюнун салыгы канча? 8 сом. Баш оорубаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Спирт ичимдиктерин ичпеш керек. Сиздин жеңиңизге ким тийип атат? Сүйгөнүм. Сүйүктүүсүн кантип эркелетүү керек? Сагындым, сасыгым. Айбанаттар менен дос болуш керекпи? Сөзсүз түрдө. Сүрөткө эмнеге күлүп чыгабыз? Сүйдүрүш үчүн. Холодильниктин ичинде эмне бар? Сосискалар бар. Атабековдун жаңы ыры кандай аталат? Сүйгөнүмө жете албадым. Убакыт бүттү. Ошон менен жеңиш командасы 16 суроого жооп берип жетишти. Болчобулар. Ошон менен жалаң сүйгөнүм сүйүктүсү деп атып алдыга озгон жеңиш командасы 1 балга ээ болушту. Кочоп коюңуздар. Акылдын сүйгөн мас болуп жүргөнү ушул жерде да билинип атат. Ооба, анткени алда махабат майрамы, сүйүлөр күнү дагы өтүп кетип атпайбы ошол себептен. Ошол себептен сүйгөн жөнүндө суу тамгасын бердиңиздер, ошол себептен сүйүктүлөр жөнүндө, савиздер жөнүндө, сосискалар жөнүндө. Сиркелер жөнүндө, Башта эмне өсөт дегенде сирке деп эди. Кимде эмне бар ошону айтат, Мүмкүн. Мына ушундай кызыктуу оюнубузду дагы да болсо улантабыз. Ошону менен жеңиш командасында 1 жана азырынча сиздерде балл жок. Чамдаңыздар дейли. Ал эми Азаматсыздар. Кийинки оюнубуз бул алло сен кайдасың деп аталат. Каттарыбызда болуп туруңуздар. Ал эми Халвашоодо алло сен кайдасың деген оюнубузга кезек келип жетти. Азыр жеңиш командасы оюнда. Азыр Акыл мырза кайсыл жерде экенин билбейт. Ал эми Алмаз Шер аны жашырганга аракет кылат. Түшүндүрө кетейин, бул жакта экранда ар кайсы жерлер чыгат. Мына ошол жерлерди сиз атын айтпайсыз, бирок жакындатып айтып беришиңиз керек. Сиз аны табышыңыз керек, буга да убакыт берилет, ошон үчүн бат-бат тапканга аракет кылыңыздар. Макул. Оюн түшүнүктүү, Түшүнүктүү. Аны эмесе баштадык, биздин оюн кетти. Биринчи жерди чыгарып берип коюңуздар. Бул жакка барып сен нерсе сатып аласың. Дүкөн, Аябай чоң жер. Сум, базар, Ошол Дордой, базардын бир канча аттары бар. Ош базары, Орто Сай базары, Аламидин базары. Мен кайдамын? Бул жакта болсо эме болгон, аябай жаман киши болгон. Ал киши Түрмө, дүйнө жүзүндө таанымал болуп, бүткүл дүйнө жүзүндө таанымал болуп калган. Баардыгын башкарып, эй деп турган ал кишинин могу жеринде мындай бир муруту болгон. Ошол жер кайсы жер? Ошол жер кайсы жер? Ал жакта мамлекетпи? Мамлекет ошондой болгон. Мамлекетте ал илгери биздин ата бабаларыбыз да ошол мамлекеттерге чейин барып келген. Билбесеңер кийинки деп кетсеңиз болот. Кийинки кетер, мен кайдамын? Кийинкиси. Өтө сонун жер. Ал жерге барсаң эс аласың, үнүнөн рахат аласың. Филармония, дворец спорта, кинотеатр. Ал жер шаардын ичинде жок, башка жакка барыш керек. Эс алуучу жайлар бар. Суу ал жер. Шаркыратма. Жок, дагы не жайлоо. Дагы кандай суу болушу мүмкүн? Көл. Дагы кандай суу болушу мүмкүн? Көлдөн кичинекей. Көлмө. Көлдөн кичинекей. Кийинкиси. Бассейн. Бассейн акпайт. Шаркыратма, арык. Кийинкиси таашар. Кийинки мен кайдамын? Кийинкиси. Жанагы эле айтып кеткен нерсең, бул жер өтө чоң жер. Ал жерде бүт нерсе сатылат. Барышың керек. Базар Дордой. Болду, Дордой. Мен кайдамын? Сен кайдасың? Сен Убакыт бүттү. Ай. Убакыт бүттү.
жана сен жана моңдайды аткан дел ал. Гитлер Гитлер деп айттым го мен анда. Сіз Г деп тоқтап қалмадыңызбы? Неге тұра алдыңар? Даярданып тур. Біз эки таптык, үчүн таптык. Эки жеңиш командасы эки жерде тапканга аракет кылышты. Ал эми азыр болсо алга командасы ойнойт, алар качан табат, бир аздан кийин байкайлы. Анда эмес оюнубузду улантабыз. Алга командасы келди. Мына ушул алло сен кайдасың оюнун азыр алар ойношот. Канчаны табышат болду экен, мага да кызык болуп атат. Азыр Назель каякта экенин билбейт, Анда даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе убактыбыз кетти, биринчи жер. Мен кайдамын? Сен жанагы малдарды союп баарын бир жерге алып келип, уйларды, койлорду. Бойня. Ошону не деп коет? Мясорубка. Жок, баарын малдарды чогултуп бир жерге алып келет. Базарбы? Мал базарбы? Жок, ошону союп баарын деп атам. Апей кокой. Колбасный цехпы? Ошонун дагы бирөөсү Апей. жалпы малдардын. Колбасный цех, андан да эмне бар экен? Жок, андай кылбай эле мындай сырой турган кезинде эмне болот? Эт. Ошо Завод. Мясо заводбу? заводко жакын давай эртерээк. Фабрика. Дагы бирөөсү. Фабрика, кана, ток. Кийинкисине өтсөңүздөр болот. Жок. Давай, кийинкисине. Давай кет. Кийинкиси. Мен кайдамын? Бул деген жалпы ушул биз жашап аткан жер. Шаар. Туура. Кийинкиси. Мен кайдамын? Не деген ал? Тамак. Ошо туура эмес жазып алып. Айта бериңиз. Башка өткөзгүлө. Не там? Азыр кайсы убакыт? Түш. Демек? Обед. Ошону кыргызчасы. Кийинкиси. Биз баарыбыз отуруп саат 11-де акыркы сеанс болот. Кино. Дагы ошо. Кинотеатр. Ай, баракелде, кийинкиси. Мен кайдамын? Баарыбыз барып ден соолукка чыңдап. Фитнес. Ошонун кыргызчасы. Машыгуу залы. Ой, баракелде, кийинкиси. Мен кайдамын? Убакыт бүттү. Эт комбинаты болчу. Комбинат деп Түшкү бамакты айтсак. Тишме алып түшкү бамак деп. Ал техникалык түрлөрдөн алмашып калыптыр. Ошону менен бизде 3 жерди туура табышты. Алга командасы ошону менен сиздерге 1 балл берилет дагы. Эки команда 1-1 эсебинде тең келечек. Койчоо. Ал эми биздин кийинки оюнубуз бул жарнама базары деп аталат. Азыр биз базарга барабыз дагы, ал жактан сонун нерселерди жарнама кылабыз. Бизден эч кайда алыспай туруңуздар. Ал эми азыр биз жарнама базары оюнуна кезек келип жетти, урматтуу оюнчулар. Менин колумда буюмдарды эки командага берем. Мына ушул буюмдарды сиздер өзгөчө жарнама кылышыңыздар керек. Балким ыр чыгарып жибересиздерби, ырдап бересиздерби, балким актердук чеберчилик көрсөтөсүздөрбү. Кыскасы, сиздерди көрүп аткан эл муну сатып алгысы келиш керек. Буга 5 мүнөттүк убакыт берилет. Өзгөчө жарнама болуш керек да, жөн эле бул мындай айтыгындай эмес, өзгөчө болуш керек. Биздин кесиптештер кайсы команда мыкты жарнама кылганын байкап, ошол командага балл беришет. Кесиптештер. Ошондуктан өзгөчө болуш керек. Сиздерге 5 мүнөттүк убакыт берилет. Жазып дагы алсаңыздар болот. Бир аздан кийин беребиз. Ал эми ага чейин биз жарнама көрүп келели. Анда эмесе биз Халва шоуну улантабыз. Бизде болсо жеңиш командасы жана алга командалары бар. Ал эми жогоруда биз кайсы командадан баштадык эле? Бул жак жеңбеди беле. Жок, биз кайсы командадан баштадык эле? Бизден баштаган. Жана сиздерден баштаганбыз. Азыр сиздерден баштайбыз. Анда сиздерге берилген буюм жөнүндө жарнаманы мына бул камераны карап алып айтып берсеңиздер болот. Жаңы эле булардан баштадык, кийин бизден уланттык. 3-чү оюн кайра булактан башталат. Жок, жеңген команда улантып атпайбы? Силер жеңбедиңиздерби ошону? Жок, жана кайсы Кезек командадан менен. Экинчини биз баштадык. Азыр кайра 3-чү бияк. Анда жана булар баштаган турбай эмне кылып айтып атасыз? Биз баштайбыз. Жок, биз баштабадык белек. Анткени биз жеңбедик белек. Жеңген команда баштайт деп кайра биз баштаганбыз. Анан булар азыр коюнда булар жеңбедиби? Келе, мындай эле эме чикайт этип коебуз. Экөө. Энна со. Всё кетти.
Баштадык, анда тынчтанабыз. Эй, эл журт, бизге караңыздар, бизге көңүл буруңуздар. Укпай калдым дебеңиздер, көрбөй калдым деп кайгырып калбаңыздар. Анткени биздин колубузда сонун буюм бар. Ал буюм эмне буюм деп сиздер суроо салып жаткан болсоңуздар айталы. Бул буюм каккан сайын эгерде сиздин чантаңызда үйүңүздө тыйын жок болгон болсо, тыйын пайда болот. Кана. Кантип көрөлү кел. Кагып бер. Канча сом чыкты? Мына 180 сом. Катыраак. Отурсаң, мен кагып көрейин. Мен кагайын. Сен кагып көрсөң? Оп, 1000 сом. Дагы катыраак. 1000 сом. Көрдүңүздөрбү? Бул нерсени каккан сайын кандай гана жакшы кереметтер болот. Бул нерсени каккан сайын сиздер терс энергиядан арыласыздар. Жумуштан чарчап келген болсоңуздар, чарчооңуздар здорово кетет. Акыл, сен жана чарчап атам деп аттың эле. Келчи, мен кагып көрөйүн. Кетеби экен, кетпеби экен, бир текшерели. Өзгөчө ойдурбайбы? Баракелди, дагы бул нерсени биз каккан сайын курсагыбыз тоет. Эгерде ашказаныңызда эчтесе жок болгон болсо, Мына көрдүңүздөрбү, ардактуу көрөрмандар? Эгерде жашооңузду жеңилдеткиңиз келсе анда сөзсүз түрдө алышыңыз керек. Дагы эмне бар экен? Эгерде сиз үйүңүзгө келсеңиз, үйүңүздө балдар көп болуп, үйүңүз базар болуп ыйлап аткан болсо, кагып койсоңуз, балдар соронот. Мына көрдүңүздөрбү? Чынекен. Дагы акча жок. Каксаңыз. Калып көрсөңүз мен акча жок болот деп. Жок, эфирден кийин кагабыз. Азыр бизде өзүбүздүн көрсөтө алабыз. Андан кийин эгерде сиз үйүңүзгө келип өзгөчө бир маанайыңыз жок болуп турган болсо, бул нерсени каккан болсоңуз, өзүңүздөн өзүңүз ырдап баштайсыз. Мисалы, айлы түн, түнкүсүн, сен жанымда жүрчүсүн, какырып мен күлгөндө сен да кошо күлчүсүн, какырып мен күлгөндө сен да кошо күлчүсүн. Токтогон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, эгерде сиздер буну азыр сатып алган болсоңуздар, биз сиздерге акция кылып бирөөнү белекке беребиз. Бирөөнү сатып алыңыз, экинчиси белекке болот. Ошондо бир үйдө экөө болот, бир үйдө экөө болот. Эгерде сиз тууганыңызга берсеңиз, тууганыңыз бай болот. Тууганыңыз албетте бактылуу болуп жашайт. Бул эмне? Азыр жасалганбыз. Бул жашоону жеңилдетчү нерсе. Жашооңузду жеңилдетип, мына ушул каражатты сатып алсаңыз, анда баардыгы оңой болот. Келиңиздер. Эгерде сиз мындан экөөнү сатып, артыңыздан үчөөнү алып берсеңиз, ата биз. Рассрочка мен алам. Ада жеңиш командасына отуруп турабыз. Чөтө, бул алдады бизди кетти. Чөтө. Жок, рассрочка барбы? Рассрочка. Браво, молодец. Жеңиш командасына кошоболор чынында мыкты болду. Кошоболор, азаматсыздар. Ал эми азыр алга командасы өздөрүнүн берилген буюмдарын кандай жарнама кылышат болду экен, байкайлы. Негизи байкадым да. Тиги жеңиш командасы чапкан сайын мен чөнтөгүмдө $50 менен 1000 сом бар эле жок да ошол тапкан. Ошо мен Тамаша. Кетпен. Бул диван жакка алып барсам болмок кетип койсун. Сен кечип киргенде 5 бармак чеп кирген окшойсуң. Какта 5 бармак айтасыңыз диета. Келиңиздер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, бекендештер, айымдар жана мырзалар. Бүгүн мына сиздер көрүп турган биздин магазинде сонун дүйнөдөгү эң жагымдуу үн бул бир гана ушул ксилофондо. Бул ксилофонду биз сиздерге азыр буюрса саталы деп турабыз. Жөн гана сатпайбыз, бул ксилофонду эгерде сиз ала турган болсоңуз, өзүңүз келип ушул ксилофонду алып туруп, артыңызга 2 адам жаздыра турган болсоңуз, сизге iPhone 11 Pro Max Белеке. Алмаз Шердовке бирок. Эгерде ошол 2 адамыңыз дагы 2ден адам алып келип жаздыра турган болсо, анда сизге Борбор кала Бишкектен
Бир Бир комнаталуу комнаталык квартира. Кызыл китеби. Кайсы компания? Кызыл китеби жок, бирок даяр боло элек да. Андыктан келиңиздер, мына ушул ксилофондо эгерде чындыгында бул эмнеге жардам берет десеңиз, үйүңүздөгү чындыгында уктап аткан балапандар болсо, же ушундай бир телеканалда мына каршылаш команданы уктатыш үчүн жагымдуу музыка алып бердим. Уктады. Калпар үчүн уктатпай эле кой. Андыктан келиңиздер, мына ушул ксилофонду сиздерге чын жүрөктөн канча баада? Канча бага? Биринчисин бекер бербейлби? Биринчисин бекер беребиз. 2 адамды алып келсеңиз, кийинкисине iPhone, андан кийин бир комнаталуу квартира. Андыктан келиңиздер, дүйнөдөгү эң жагымдуу үн бир гана ксилофон. Арала командасына азаматсыздар дейлин. Ал эми биздин кесиптештердин айтуусу боюнча бул жарнама базарындагы балды жеңиш командасына кыйгаргыла деди кочолор болсун. Айта кетүү үчүн нерсе, Халва шоудо биринчи жолу мындай жарнама болгонун дагы эскертип айтып атышат. Азаматсыздар дейли, ошон менен бал 2 жеңиш командасында, 1 алга командасында. 2-1 биз азырынча оюндар алдыда, андыктан чамдайбыз. Ал эми кийинки оюнубуз болсо, бул оозумдан окуу деп аталат. Кеттик. Анда оозумдан окуу оюну башталды. Ал эми бизде болсо азыр алга командасы баштаганда турат оюнду. Шартын түшүндүрө кетели. Бул кадимки эле наушникти берем, кулакчынды. Сизге музыка коюлат, укпайсыз. Бул жакта болсо сүйлөмдөр чыгат. Сүйлөмдөрдү аралаштырып түзгөнбүз. Баягы дароо таап албаш үчүн. Сиз болсо бул жакка айтып беришиңиз керек, оозуңузду гана кыймылдатып, колдор менен, баш менен, көз менен жаңсоого болбойт, ооз гана кыймылдап туруш керек. Анда эмесе сизге наушникти бердим. Тагы берсеңиз болот. Азыр сиз мени угуп жатасызбы, Темир мырза? Десем, уккан жок окшойт. Анда биз буга да убакыт берилет, ошондуктан бат-бат тапканга аракет кылыңыздар. Сиз бул жакка айтып атканда сиз варианттарды бат-бат айтып туруңуз, баягы жөн туруп калбаш үчүн. Кетип дегенден кийин аны басыңыз апайт. Аны эмесе баштадык. Следующийде билип турат да, сразу өзүлөр. Жок, сиз эле айта бересиз, аны билбейт өзү. Тапканда сиз мынтип коесуз. Анда эмесе убакыт кетти, сүйлөм чыгап берип койсоңуздар. Биз. Акырыңыз. Биз. Экөөбүз. Акырын сүйлөйсүз. Экөөбүз. Тоого. Чыгабыз. Маймылдар. Отуруңуз. Маймылдар. Не менен? Маймылдар. Бат-баттан? Маймылдар. Бактыбыздан? Маймылдар. Бир сүйлөмбү бары? Барбыздан? Маймылдар. Антпеңиз, Маймылдан? Менен. Тебишип. Чай. Жылан? Чай. Шар? Шар? Су? Чай. Ичели. Жакшы, бирок сиз кыйкырып сүйлөп салдыңыз. Эмнеге бир кыйкырып сүйлөө болуп калды. Бул жакта бардыгын көрсөтүп да койдуңуз. Бардыгын ошондуктан табалды болуш керек деп ойлоп атам да. Сиз өтө кыйкырып сүйлөдүңүз. Сиз бардыгын угуп койдуңуз, Аябай кыйкырып сүйлөбөдүм сен, айкырып эле атпадым. Ооба, кыйкырып сүйлөп калды. Биз. Репетиция болду деп кабыл алсак болду. Биз буларга да ушундай мүмкүнчүлүк берели. Сүрөт менен табышсын. Кыйкырып сүйлөсүңбү? Кыйкырып ооба сүйлөп көрбөйсүңөр чында, мошул кылат. Сизге угулдубу? Азыркындай звук коюп берсеңиз, я бы с удовольствием. Угулат, ушундай звук менен. Жок, негизи кыйкырган болгон жок. Сен деле кыйкырып көрбөйсүңөр. Макул, анда ушундай эле оюнду азыр биз жеңиш командасы менен ойнойбуз. Кандай болот, алдыда көрө жатарбыз. Анда эмесе мына ушул эле оюнубузду, оозумдан окуу оюнун бизде жеңиш командасы ойнойт. Азыр Алмаз мырза сиз табасыз,
Ал эми Акыл мырза жашырганга аракет кылат болушунча. Ал эми азыр экранга бизге сүйлөмдөр чыгат. Убакыт кетти, даярсызбы? Гөлдө. Ысык көлдө. Гөлдүн ичинде сүзөк. Ысык көлдө. Ысык көл. Изи кол. Ысык көл. Гөлдө. Ысык көлдө. Ысык гөлдүн ичинде. Ысык көл. Изи көл. Не деп атасың? Ысык көл. Ысык көл. Кеттик. Ысык көлгө кеттик. Козу карын тепек. Көрсөтпөйбүз. Гүлдөр. Козу карын тепек. Тамак. Козу карын чогултуп. Коз карын теребиз. Чогултуп. Сатып. Козу карын Акчага сатып алабыз. Сатабыз. Коз карын беребиз. Сатабыз. Ырып салабыз. Сатабыз. Анан телевизор алабыз. Күзгүгө карайбыз. Телевизор алабыз. Газет алабыз. Телевизор алабыз. Телевизорду карайбыз. Алабыз. Сатып алабыз. Мына ушундай бардык Айла жоктон көрүп кыркыр жөрөткөнсүң. Эми түшүнүп атасың мени? Кыркыр жөрөткөнсүң депчи. жок ала таппай калса кыр койгонучу Мен атайлаган эмесмин да анычы. Өзүң эле мындай билинбей эле. Бул командада ошондо бардык сөздү таба алдык. Ошондо эки командага тең 1ден балл беребиз. Жеңиш командасында азыр 3 балл, жана Алай командасында 2 балл. Кочоболор болсун. Эми азыр биз кийинки ойунубузду дароо баштай берели. Бул калпы чымбы деп аталат. Кеттик. Анда эмесе оюнубуз калпы чымбы деген оюнубузга кезек келип жетти. Азыр менин колумда мына ушундай карточкалар бар. Ичинде чын калп деп жазылуу. Азыр командаларга аралаштырып берем. Келиңиздер. Алыңыз экинчи командага көрсөтпөйбүз, экөөңөр көргүлө, бирок. Көрөсүздөр дагы, коюп коюңуздар. Эми мындай, ичинде калп же чын деп жазылуу. Эгер калп болсо, калп бир окуяны айтыңыздар. Чын болсо, чын бир окуяны айтыңыздар. Ошого жараша экинчи команда калп экенин же чын экенин табышы керек. Биз карточкадан гана көрө алабыз аны. Оюн түшүнүктүү болдубу? Анда түшүнүктүү болгон болсо, биз жогоруда сиздерден баштадык, Эми сиздерден баштайлы. Бизден баштадыңыздар. Эми бизден баштайбыз. Бияктан. Эми сиздерден баштайбыз. Келиңиздер. Жеңиш командасы сиздерден Эми айтып берем. окуяңыздарды. Баягыда мен Баягыда мен Буларга айтып бериңиз. Ооба, Дубайга баргам да. Дубайга барып анан эми ал жакта эң бийик здание бар го, имарат, Бурж Халифа деп аталат. Ошол Бурж Халифанын баягы эң башына чыгууга аракет кылып билет алган баргам да. Билет ал жакта $27 турат экен да. Анан бар $27 алайын деп барсам, ал күнү баягы кишилер көп болуп кеткенде иштерин жаап, кийинки күнгө же мисалы ал жака барып дароо кирип кете албайт экенсиң да. Ошол себептен мен эрте сүңкү алайын десем, эрте сүңкүдө киши көп экен. Анткени ошол учурда мен баягы февраль айында баргандыктан киши аябай көп болот да, сезон болот жакта. Анан 2 күндөн кийинкисине алдым, бирок жакшы жери арзаныраак болот экен да. Анан 2 күндөн кийин ошо эң башына чыгып көрөлү деп аракет кылдык. Анан лифт менен 124-этажга чейин чыгарат экен. 124-этажга чыгып, анан ал жактан сүрөткө түшүп, Дубай шаарын алаканга салып койгондой көрүнүп турат экен да. Анан ошон көрүп, анан келген болчумун, өлө жактым ага. Азыр Акыл мырза калп айттыбы, чын айттыбы? 24-этажга. Бир эле жооп беришиңиздер керек ушунда, бир эле жооп. Жок, азыр эми чындыгында угасызбы? Же болдубу? Бул калп айттыбы, чын айттыбы? Сен табышың. Калп айтып. Жок, бул кайсы эмоцияны берип атабы жагандай. Жок, ошо чын айтканда ошону айтып коюңуздар. Ишендиңиздерби, ишенген жоксуздарбы?
Негизи ишенген жокпуз. Ишенген жокпуз, Бирок карточкасы, азыр подожди, карточкасын Я ойдон. думаю. Карточкасына чейин жоолорду айткан да. Карточка у него правда, да? Биз Карточкасы. калп Жок, андай десек, азыр бөлүнгөнгө лош деп болбойт. чыгып атат. Ошол карточкага жараша окуя айтты. Карточка жараша окуя айтты бу. Ооба. Ошондой болуш керек. Ошондо карточкага жараша окуй айттым да мен силерге. Ишенебиз. Бул чын, Чын. Правда демек. 24-төн, Анда акыркы жообуңуздар бул чын, билет ооба туура ошо сезонда азыр негизи. Баш аягы жок сөзбү? Бизде калп айтсын деп айтып турат. Экстра. А так чындык. Чындык эле, чындык эле. Карточкасы турабы? Биз максатыбыз карточканы табыш керек да турабы? Окуясы ошо карточкага жараша болот да. $24 тиги үстүнө башынага барган үчүн негизи. 24 жетеждабы? Ар бир жерде. Ошондо жообуңуздар, акыркы жообуңуздар бул калп же чын? Негизи правдасы чын да, бирок Правдасы. Правдасы, ана бирок мынтип айтып берип атат да. Бизде что ложь деп ишенбейли. Ооба, ложь сактуу болупчу. Ишендик. Бул чын. 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 Анда жообу карточкаңызга көрсөтүп коюңуз. Чын болчу, туура табышты. Азабасыздар, чындыгында алга командасы туура таап алды. Азырынча 1 балдары бар. Ал эми жигиш командасы азыр кандай табат болду экен байкайбыз. Анда сиздердин окуяңыздар. Давай. Мен айтып берейин. Солнце делай. Объем. Короче. Солнце болдум. Кесип алат. 2000 канчанчы жылы, не помню, студент болчумун шаарга жаңы келгендечи. Анын үйү Сокулукта да. Анан саат 12ге жакын. Короче, 12ге чейин үйдөгүлөр менен олтуруп, анан саат 12де баягы площадьтан жолугуп, балдар менен олтурабыз. Жаңы жылбы? Жаңы жылдачы. Студент кез баягы шаарды жакшы билип билбейбиз. Анан кийин келдим площадька, балдар менен сүйлөшкөнбүз да. Саат 11де ошактан жолугабыз. Анан саат 11де келдим площадька. Эл аябай көп. Ошол кезде билесиздерби, негизи борбор калага барганда эмне ошо эл көп жерде связь тартпай калчу эле го. Чалсам албайт дегилерчи. Же звонок кетпейт, же алар мага чалбайт, же мен чала албай, СМС жазабыз, кетпейт аяк. Ошентип саат уже 12:30 болуп кетти, салюттар атылды. Балдарды таппай калдым, кыдырып жүрүп. Анан ыйлагым келип, эмне кылышымды билбей, настроение жок. Үйгө барсам үйдөгүлөр жатып алыптыр, кайра Сокулукка кеткем. Анан ошентип жаңы жылды көчөдө жалгыз связь тартпай калып тосуп калдым. Азыр алга командасы калп айттыбы, чын айттыбы? Мен калпты ойлоп атам негизи. Мен да калпты. Во-первых, связь. Во-первых, бул Сокулуктан келгенде кайра кетиш керек эмес да, калыш керек да бияктачы. Түнү келип атабы? Түнү келгенге жараша бул калып калыш керек. Кайра кетип отурбайчы. Анан балдарды таппай, ыйлагысы келип, связь тартпай калды, СМС кетпей калды. Ал хотя бы жок дегенде СМС же бир нерсе кетиш керек да. Мен эмнегедир калпты ойлоп атам. Сен кандай ойлоп атасың? Ичинде ойлоп атасың сен? Мен чынды ойлоп атам, себеби эсиңде болсо керек. Мен өзү жаңы жылды ал таянтынан тосуп көргөн эмесмин. Бирок эл көп жерге барганда тартпай калган учурлар кездешчү да. Ошол чала албай калган учурлар болчу. Ошондон улам мен да кичине экан жолтам. Бул жолкусун сага карайын, эс бирден болсо сени күнөөлөйм. Жок. Табашал кетти. Ичинде айтып атам. Кайра Сокулукка түнү кете алышы мүмкүнбү? Кете алышы мүмкүн. Анткени жаңы жылда көпчүлүгү таксилер иштешет, акча тапканга аракет кылышат да. Сокулукка кетеби? Сокулукка Карабултага деле кетип отушпайбы? Токмокко Карабултага биз проблема кетишет адамдар. Чын дейли анда. Давай чын дейбиз. Давай чын дейбиз анда. Чын. Анда сиздердин жообуңуздар? Чын. Чын, карточкаңыздар Правда. коюңуздар. Чын болчу экен, азаматсыздар. Бирок заблуждение киргизген. Экинчи ойдо калышты, Ошол менен бир-бирден балл бердик. Эки командага тең. Жигиш командасында 4 балл бар, ал эми алга командасында 3 балл бар. Койчап коюңуздар. Ал эми азыр биздин кийинки оюнубуз бул кайсы жылдыз деп аталат. Жылдыздарды табабыз, биз менен болуп туруңуздар. Аны эмесе көрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин коноктор жеңиш командасы жана алга командасы. Ал эми кайсы жылдыз оюнун бизде азыр алга командасы баштайт. Бизде экранга жылдыздар чыгат.
кыскасы ырчуулуу актербу, таанымал адамдар, кыскасы эл билген адамдар, сиздер деле билесиздер. Ошолорду дүйнөлүк да болушу мүмкүн, кыргызстандык да болушу мүмкүн. Актер, ырчы, чорчу. Ооба. Таппай калгандарыбыз болсо, тааныбай калгандар болсо эмне кылалы? Кийинкиде өтө берсеңиздер болот. Бул жактан буга да убакыт берилет, ошон үчүн бат-бат тапканга аракет кылыңыздар. Айта кетүүчү нерсе, бул оюнга кайсы жылдыз оюнуна 2 балл берерибизди эскертип коелу. Ал эмесе убакыт кетти, баштадык. Биринчи жылдыз. Бул деген эме Борбор кала Бишкекте ушул кийим тигүү боюнча эң алдыңкы сапта турган айым. Замира Молдошева. Дагы бирөөсү кийим тигүү боюнча, дизайнерский боюнча. Бренд элде жок. Ой. Дагы бирөө. Асоль Молдахматов. Дагы. Блин. Айпери Обозов. Ооба, кийимси. Ага. Борбор калада эң чоң рыноктон ээси. Борбор калада торговый центрлери бар. Салымбеков. Красавчик. Кодул агабыз, бу кичинекей. Кудул? Ооба. Кудул? Ооба. Борончу байке. Ооба, кийинсе. Бат-баттан. Кийинкиси? Бүгүнкү негизи юморист, кийин аябай президент болуп кетти. Это Украинанын эмеси, президенти, актер. Ким? Аты жөнү? Блин! Владимир. О. Бірдеме, короче. Владимир ким? Жашыл чөптөр. Зеленский. Кийинкиси? Баарыбызды тургуздуга чиркин ушкунга чейин. Сен тур. Баарыбыз турабыз. Гүзат Мамытбек. Кийинкиси. Борбор эмеде Москвада эң мыкты шоу дүйнөлүк эмелер чакырган узун бойлуу жигит. Кечки бериш. Ургант. Ооба, кийинкиси. Убакыт бүттү. Ошон менен бизде алга командасы 6 жылдызды туура таба алыштыр. Кочоп коңуздар, азаматыңдар дейли. Ал эми ушундай эле оюнду азыр отуруп турубуздар. Ушундай эле оюнду азыр биздин экинчи командабыз, бул жеңиш командасы ойнойт. Биз менен болуп туруңуздар. Кайсы жылдыз оюнун азыр жеңиш командасы ойнойт, Алмазшер табат экен. Акыл мырза жашырып айтып берет. Оюн түшүнүктүү эле? Түшүнүктүү. Анда Убакыт баштайлы. Убакыт кетти, биринчи жылдыз. Мирбек Атабековдун балдызы. Балдыздын да кайнесинин девушкасы. Азыркы жылда ырчы, скрипачка жанагы. Толгунай Арзыкеева. Албетте. Жана орустардын, кыргыздардын Анжелика, орустарда Ольга Бузова. туура. Бактылуу жубайлардын келинчеги. Урмат Усенов, Неля Нуркулова. Албетте. Жанагы орустарда бар го, үстөлдү коюп алып жиндүү болуп. Полеченес. Жок, үстөлдөрдү коюп алып бийлеп, ырчы бул, ырчы. Филипп Киркоров. Жок, ырчы кыз. Лыдан башталат. Кийинкиси. Казакстандын эң популярдуу ырчысы. Хайрат Нуртас. Аякта да жок, биякта да жок. Казакстандыкы тоже деген ырды ырдап чыккан, аны биздикилер ырдап алышкан. Эме жанагы Алматыда жок, Кыргызда жок, эме Макпал. Жок. Кийинкиси. Тепектердин орусчасы группа. Ырдасаңыз болот ырларын. Мен билбейм ырларын. Айттым го, тепектер орусчасы, тепектердин орусчасы группа ошентип аталат. Подошва. Кийинкиси криби болчу. Козгорунду өйсүңбү? Козгорун тепек да. Мунун аты эмне эле? Убакыт бүтүп калды. Айбай жакшы түшүндүрөт. 2 упай. Ошол менен жеңиш командасы 5 жылдыз таба алышыптыр. Кочоп коюңуздар. Ал эми жогоруда 6 жылдызды туура табышкан болчу ала командасы. Ошону менен алдыга озушту дагы 2 баллды туура дароо алышты дагы. 4-5.
Ошону менен Алга командасы алдыга чыгып кетти. Мен өзүм да түшүнбөй калдым азыр. Ошондо 2 балл бердик. Ооба, туура айттык, 5 балл Алга командасына, 4 балл ошону менен Жеңиш командасына калды. Ал эми биз бир аздан кийин улантабыз, катарыбызда болуп туруңуздар. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ошентип халва шоунун эң кызык жерине келип жетти. Бул жыйынтык чыгарчу убакыт. Оюндар бүттү. Бирден упай берилип, жеки упай берилип мында дагы. Биз ошондо бир упай алсак, тең-тең болот экенбиз да. Бүтүп калыптыр оюн. Оюн бүттү. Оюн бүтүп калды. Ошону менен 5 балл менен Алга командасы алдыга чыкты дагы. Бүгүнкү программабыздын жеңүүчүсү аталды. Кочоп коюңуздар. Ал эми уткан командага бизден мондай сонун белек бар. Локомотив спортивный комплексине мына ушундай 2 кишилик чакыруу бар экен. Кетип келиңиздер. Бул 2 кишиге, сизге дагы 2 кишиге. Чоң рахмат. Чындап эле коньки тепким келип жүрдү эле. Ал эми бизде утулган команданы жөн кургол кетирбей, сиздерге Эрем спорт залына, фитнес залына мындай чакыруулар бар. Келип кетиңиздер дейли. Сиздерге оюн жактыбы? Аябай Жакты. Бизде болсо Жеңиш командасына бүгүн Акыл Ирсалиев жана Алмаз Шерболду очоп коюңуздар. Ал эми Алга командасында болсо Темир Дамирбеков жана Назель кочоп коюңуздар. Азаматсыздар дейли. Ал эми азыр болсо үйдө турабыз, бардыгыбыз. Үйдө турабыз. Бизге музыка коюлат, биз билейбиз.